Асан кайгынын өзүн тарткан ойчул Төлөн деген уулу болуптур. Бир жолу Жаныбек хан Асан кайгыдан сураптыр. Бул дүйнөдө мал, дүнүйө дебей турган адам болобу? Биздин Төлөн мырза мал, дүнүйө дебейт, деп жооп бериптир Асан кайгы. Ошондо хан айтылган сөздүн чын бышыгына жетиш үчүн өзүнүн эки жигитин чакыртып, барып Төлөндүн семиртип жаткан эки туу бээси минип, кара терге түшүрүп чапкылап, Төлөндүн астынан чыккыла, эмне дейт, мага айтып келесиңер деп буйрук берет. Жигиттер хандын айтканын аткарып, Төлөндүн астынан чыгышса: «Эй, жигиттер, кара жаныңарды аяп, жок дегенде алдыңарга тердик салып алсаңар болмок экен» дейт. Жигиттер болгонун болгондой кылып ханга айтып келишет. Жаныбек хан Төлөндү чакыртып: «Семиз бээлериңди уруксаатсыз минип алып, ары бери чапкылап, кызылмай кылышса, жигиттерди эмне үчүн жазалаган жоксуң? Эмнеге малга үйрүлүп түшпөдүң?» деп сурады. Мал дегениң көр дүнүйөгө окшоп азгырат. Бери караса маңдайы ысык, ары караса соорусу суук, кыйкырса жоо алат, ышкырса жута алат. Малдын эмнесине кайгырып, эмнесине азгырылайын? Андан көрө эр азаматтарыбыздын көңүлүн алайын деп жооп берген экен. Биздин ата-бабалар көр оокаттын аркасынан ушунчалык жанырып киришпей, ошону колдоруна тутамдабай, өздөрүнө баарын үрөбөй кенен жашашкан. Көңүлдү баалашчу, жардамды аяшчу эмес. Көңүл адамды кубаттап, бийикке учура турган, жөндөм шыкка бөлөй турган, улам өйдөлөтчү, өстүрчү, сакайтчу, же болбосо адамды ылдыйлатчу, ооруга чалдыктырчу, соолутуп өлтүрчү, чөгөрүп басытчу таасирдүү күчтүн бири. Адам адамдын көңүлүн алуу менен башканын ажарын ача алат. Адамдын көңүлүн албай жашаган адамдын жашоосунда Кудайдын берген жакшысы азаят. Андай адам башкаларга жакшылык тартуулай албайт. Көңүл алуу бул дагы адамдын улуу сыпаатынын өзөктүүлөрүнө кирет. Кубаныч болсун көңүлдө, береке болсун үйүңдө.